1958 жыл. Кызыл Жар айыл өкмөтүнө караштуу Коч Ата айылы. Ашымовдорду кубанычка бөлүп, наристе жарык дүйнөгө келди. Бешиктеги баланын бек болорун ким билсин деген элибиздин накыл сөзү бар эмеспи? Бүгүн биз да бул инсандын өмүр жолуна чогуу саякаттайбыз. Ашымов Нурмамет 1958 жылы кызматчынын үй бүлөсүндө төрөлгөн. 1966 жылы Сагындык атындагы орто мектептин ак босогосун аттап, 1976 жылы 10 классты ийгиликтүү аяктаган. Нурмамет менен мен бала күнүмөн чогуу өскөм. Мен 1-2 жашылуумун, бирок ушу бала күндөн бир айылда кайра тууган ичинде чогуу чоңойгонбуз. Кичинекей кезден баштап мунун характерин кандай, мектепте окугандан баштап баардык ушу мезгилге чейин экөөбүз ысык мамиледебиз. Тууганчылыкта, дос жакта, кичине кездин бала кездери менен дос деп коюп атат, ошончо дос болуп калганбыз. Эмне дейм Нурмамет, мектепте окугандан баштап эле бул абдан тырышчаак, башкача ушу классында балдардан башкача болчун да. Дайыма лидер болуп, же болсо акылдуу лидер менен. Ошол кезде китепти көп окуган, же башка неме кылган, баардык мугалимдерден сураса дагы кайсы ушу көп мындай интеллектуальный тубаса өзүнүн жөндөмдүүлүк. Тубаса мындай акылдуулук мындай сезилет баардан. Чем башка балдарга салыштырмалуу. Анан анда эмне болсо китепке кызыгат. Кайсы китеп? Классика ошо биздин мезгилде Союз убагында китеп окугандар абдан мода сыяктуу болчу азыркы мезгилдегидей. Азыр сотко чыгып атпайбы компьютер. Ошол кезде кандай болсо ошондагы маңызын айтып берүү, же ошо боюнча талаш биз чогуу отуруп калганда, же бала күндө бир иш пишип барып же болсо калып калган ошондо ошолордон кызыктуу мааңга өтүп берет. Классында баардыгы жакшы көрчүлөр. Кийин мен дармай кеттим, келсем окуп аткан экен, мен студент болуп калдым. Студент мезгилде мындай байкап көрсөм, бул окуп жүрдү. Бул да ошол кезде карасам, группасында лидер да. Мектепте лидер болчу, группасында лидер. Мен ойлоп калдым, ушу баланы ба чыгарып болор бала ба кичинесинен деп. Ошо кичинесинен адам Алла Таала буга талантты, жөндөмдүүлүк берет экен. Бул мына 60га чыгып, 60 бул рааттуу өмүр дейт. Мындай кылып 60га чыккандагы байланырында 60 жаштагы ашуудагы отчетум дегенде мен карап бунун артындагы жашаган, иштеп кеткен, жашаган өмүрү Нурмаметтики бул кайсым рааттуу өмүрдүн бири эсептейбиз. Кандай эмне болсун да баардык турмушунда дагы, бала чакасында дагы, же туугандарга мамилесинде дагы мындай бир жакшы бир бул дүйнөгө эмне келдик, бирөөгө жакшылык кылайын деген жигиттердин бири болуп келди. Ал эми 1977 жылы Оштогу соода техникумуна кирип, 1979 жылы апрель айында бул окуу жайда артыкчылык диплому менен аяктаган. Өзүнүн дилгирлиги менен өзгөчөлөнгөн Нурмамет окуу жайдын соодадагы бухгалтердик учет адистигине ээ болгон. Мына мен 1979 жылдан бери жакшы билем. Ал менин агам ошо совхоздун Нурмаматов совхоздун директору болуп тургандан да ушу баш бухгалтердин орун басары, анан баш бухгалтер болуп иштеп эмгектенген. Ал киши ошо Нурмамат жөнүндө абдан мунун принципиалдуулугу, нысаптуулугу, чынчылдыгын, акыйкаттыгын абдан жактырат эле. Анан мен дагы ошол мектептин директору болгондуктан ошо совхоз менен көп байланыш жасайт элек. Мына ошондо дагы ушул совхоздун өнүгүшүнө, өрчүшүнө, күлдөп өсүшүнө ушу Нурмаматтын салымы өтө чоң деп эсептейм. Анткени ошо баш бухгалтер канчалык сарамжалдуу, үнөмдүү мамиле жасаса, эсебине так болсо, ошо совхоздун иши дагы ошондой ийгиликтүү болгон. Мына ал өзүнүн элинин кадыр баркына, элдин сый урматына, ошо өзүнүн адамдык, улуу инсандык баалуулуктары, касиеттери менен ээ болду деп эсептейм. Бул ошондуктан мен дагы ошо Нурмаматка өтө сый урмат менен мамиле жасайм. 1984 жылы Бишкектеги Скрабин атындагы Айыл чарба институтуна тапшырып, 1989 жылы аяктаган.
1979 жылдын июнь айынан 1988 жылдын июль айына чейин Сагындык атындагы совхозду материалдар боюнча айлык акы мекеме уюмдар менен эсептешүү мал чарба бухгалтер болуп элибизге кызмат көрсөткөн. Негизинен биз ошол мына соода тармагындагы бухгалтерлерди даярдайбыз. Даярдап келгенбиз. Эми бул Нурмаматтын окууну айылдан окууну бүтүп келип эле биздин техникумга кирип, ал кездерде окуу деген орус тилинде жүрөт да. Ушундай өзүнүн тырышчаактыгы менен, зээндүүлүгү менен, аябай мындай бир умтулуусу менен ошо группасында аргашкан улуттун балдар кыздар окуйт эле, окуу орус тилинде жүрөт эле. Ошону өздөштүрүп, ушу түнүгүнү менен окуп, ошо группасынын ичинен эң мыкты студенттердин катарына жетти да. Окуу процессинде өзүнүн ушу талыкпаган аракети менен биздин ушу бухгалтердик эсеп адистеген техникумубузду эң артыкчылык диплом менен, кызыл диплом менен аяктаган. Мен айтылат элем, ушу биздин район боюнча, Караалжы району боюнча эң мыкты бухгалтерлардын катарына кошулду. Эми акыркы жылдары мына 25 жылдын бир тегерегинде ошо райондук салык кызматында иштеп жүрөт. Мына өзүм деле мен жакшы билем. Көп элдерден деле мен угуп жүрөм. Өзүм ошол бир иштешкен кесиптештерден угуп жүрөм. Ушул салык системасындагы бухгалтердик эсепти ушунчалык бир даражада өздөштүрүп, эң мыкты ошол райондук салык кызматынын мыкты адистеринин бири болуп эсептелет да. 1988 жылдын июль айынан 1991 жылдын январь айына чейин Сагындык атындагы совхоздо башкы бухгалтер, 1991 жылдын январь айынан 1992 жылдын апрель айына чейин Өзгөрүш колхозунда башкы бухгалтер, 1992 жылдын апрель айынан сентябрь айына чейин Күйөташ колхозунда башкы бухгалтер болуп эмгектенди. Билинбестен вакыттар өтөт экен. Нүкүш менен таанышкан мезгил 1982 жыл Терек айылында Сагындык атына совхоздун мен башкы бухгалтер эсепчи болуп барсам, Нүкүш ошол жерде расчетный бухгалтер болуп иштеп аткан экен. Кичинекей жаш бала. Бул эми ошодон бирге иштешип, кийин 1983 жылы мен ошол совхозго партиялык комитеттин катчысы болуп кеттим. Нүкүш ошол жерде мен ордуна башкы эсепчи болуп калды. Ал мезгилде Нүкүш атайын орто билимдүү эле. Биз ушунун зирек экендигин, өзү мындай бардык ишти тез түшүнгөн, өзүнүн аракетчилдиги бар экенин баамдап, изилдеректир, абдан жакшы, компетентный, ар тараптан өнүккөн, абдан табигый, таза киши эле. Сабыркул Нурмаматович дагы көз кеңеши менен Нүкүштү жогорку окуу жайына сырттан окуу бөлүмүнө тапшырдык. Нүкүш өзүнө ишенип берилген ишти жогорку деңгээлде биз күткөндөн да ашык иштеди. Бардык өзүнүн менин да устатым болгон, өзүнүн да устат агасы болгон Асанбек экенин, Айсаев Асанбек деген аксакалдын тарбиясын көп алды. Ал киши 45 жылдан ашык башкы бухгалтер болуп иштеп, колхоз совхоздордо дасыккан киши эле. Бизде да үйрөткөн. Мына Нүкүшкө дагы ошо орун басар болуп көп жыл жардамчы болуп иштеп, ошо киши да көп нерселерди үйрөттү. Бирок эми бул үйрөтүүдөн деле, окутуудан деле эч кандай бир мындай кээ бир адамдар жөндөп кете албайт да. Мына Нүкүштүн зиректиги, Нүкүштүн ошо билиминин тереңдиги, түпкүсү өзүнүн жаратылышы тазалыгынан ошол ишти жаш ошо кезде 23 жашта болчу. 23 жаштагы адам чоң совхоздун башкы эсепчиси болуп иштөө көп адамдын колунан келбейт эле. Ошондо бир жакшынакай эл арасында калган сөз бар. Ходос деген СКнын экинчи секретары бар эле, Ходос деген Петр Михайлович.
ошо кишинин тилин таап, ошо киши менен жакын болуп, бу Каракулча районунун отдел кадры деген наамга жеткен экен Аптай Айышта. Ошол айылда сөз бар, чоң кодос менен пом кодос менен борбо дос деп. Ошо борбо аксакал Исмайылдын атасы Аптай Айыштан дос экен. Ошол сөздөрдө бекеринен калган эмес. Мына ошо киши да 80 ашык жашады. Канча мына Ашим аке мугалим болуп жүрдү атасы. Андан кийин управляющий болду, биз менен чогуу иштеди. Бардык ишти мына бүгүнкү күнгө чейин аркалап иштеген алдыңкы аксакалдардан аккан арыкка суу агат экен да. Аккан арыкка суу агат. Нүкүш дагы ошол аккан арыктын тукуму. Ошон үчүн мында бала чакасы мына Кудай шүгүр өнүгүп келе жатат. Кудай Таала ушу өмүрүн берсин, ден соолугун берсин. Дагы мына илгери 60 жашка чыкканда СКга алып барат эле. Акыл толду. Бардык жактарында жетилди. Тажрыйбасы ашты деп. Нүкүштүн азыр тажрыйбасы ашып турган мезгили муну дагы пайдаланыш керек, опыттарын пайдаланыш керек. Кудай Таала ден соолугун берсе, дагы бир топ жылдарда дагы иштеп, канча кадрларды тарбиялады. Биз Нүкүштү тарбияласак, Нүкүш канча кадрларды тарбиялады. Бул келечекте биздин ушу аларкы зонасындагы 5-6 деп санаган алдыңкы кадрлардын бири деп эсептеймин. 1992 жылдын сентябрь айынан 1993 жылдын апрель айына чейин Каракулча районунун күрүч өндүрүү чарбасында башкы бухгалтердин жардамчысы болуп эмгектенсе, 1993 жылдын май айынан Каракулча райондук салык инспекциясына инспекторлук кызматка дайындалды. 1993 жылдын май айынан август айына чейин инспектор, андан кийин 1994 жылдын апрель айына чейин агай инспектор, 1994 жылдын апрель айынан 1997 жылдын ноябрь айына чейин тышкы текшерүү бөлүмүнүн бөлүм башчысы болуп иштеген. 1997 жылдын ноябрь айынан 2004 жылдын июнь айына чейин башкы инспектор, 2004 жылдын июнь айынан 2016 жылдын ноябрь айына чейин салык карыздарынын өндүрүү жана салыктык текшерүүлөр бөлүмүнүн бөлүм башчысы болуп кызмат кылган. 2016 жылдын ноябрь айынан бери ушул күнгө чейин инспектор болуп эмгектенүүдө. Каракулча райондук салык кызматы 6 ай план аша аткардык. Шу планда ашыра аткарууга биздин көп кызматкерлердин зор салымы бар. Анын ичинен Ашимов Нурмаметтин жекече салымы бар десем жаңылышпайм. Ашимов Нурмамет ушу салык кызматына 25 жылдан иштеп келатат. Мен Ашимов Нурмамет менен бирге 15 жылдан бери бирге чогуу эмгектенип келатам. Азыр ушу бизде көп жаштар иштейт. Şu yaşlarda насаатчысы болуп, ошолорго жол баштап, ошолорго ишти кандай алып барыш керек, салыкты кантип чогултуш керек, салыктын маданиятын кандай кылыш керек, анан кийин салык кодексинде жаңы өзгөртүүлөрдү, измененияларды балдарга түшүндүрүп, окууларды өткөрүп, өзүнүн агалык жана насаатчылык чоң иштер аткарып келатат. Ошол себептен биздин ишкана ошол профсоюздун төрагасы катары төрагасы шайлаганбыз. Ушул ишканадагы бардык өдүлдүү маселелерди ушу киши ар дайым аралашып, коомдук иштерге активдүү катышат. Себеби бекеринен ошол биздин коллектив профсоюздун төрагасы кылып шайлабаса керек. Ушул иштеген иштеринде дайым жакшы сөздөр менен, жакшы ийгиликтер менен келатат. Ашимов Нурмамет мамлекеттик салык кызматынын Каракулча району боюнча башкармалыгынын профсоюз уюмунун төрагасы. Эл менен тил табыша билип, сыйлык мамиле түзө алган Нурмамет Ашимов көптөгөн сыйлыктардын ээси. Алсак 2015 жылы мамлекеттик салык кызматынын төш белгиси менен сыйланган. Ошондой эле Кыргыз өкмөтүнө караштуу мамлекеттик салык кызматынын грамотасы, Ош облустук ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ардак грамотасы, Ош облустук мамлекеттик мекемелер боюнча профсоюз уюмунун ардак грамотасы, Каракулча райондук администрациясынын 3 жолку ардак грамотасы, Ош жаңырыгы газетасынын 2015 жылдагы мыктысы ардак грамоталары менен сыйланган.
Soda Teknikumun buhalteriyasını бүтүп, Sağındık Совхозунда buhalter. Adayın bilim örtünde ötüp, Ayıl Çarva Enstitüsünü бүтүp, ошол жерде башкы бугалтерлар иштеди. Анан Сайыс такагандан кийин совхоздар жоюлганда райондук салык инспекциясына котордук. Ошол жерде эң баягындай көйгөйлүү, эң татаал бөлүмдү башкарып келди да. Эми Нурмат жөнүндө бул кишинин адамгерчилиги, bir derseni aytıp, bir soranıp, jasap berçi, jardam berçi desen, içken aşın жерге koyup, ошол түнү дейби, күнү дейби, кайсыл убакта болбосо ошол жасашка, жардам беришке аракет кылат да. Анан бул азыр ошо балдарын, өздөрүнүн балдарын окутту. Балдары жакшы кесиптерде, жакшы кызматтарда иштеп атат. Балдары кыздары жөнүндө эч кандай бир тиңдей мындай деген сөз жок. Нурмаматтын өзү мындай эле да. Нурмамат жөнүндө мисалы райондо башка жактарда өзүбүздүн элдин ичинде ушу жакшы деген сөздөр башка. 60га чыгып атабы, ошол 60га чыккан ичинде бул андан башка сөз болгон эмес. Эми Үй бүлө чакан мамлекет болгондон кийин анын башчысы сөзсүз болот. Бул мамлекеттин жетекчиси Нурмамет мырза 6 бала 16 неберенин сыймыгы. Атасынын жолун жолдогон балдарынын баары жогорку билимдүү. Инсан болуп калыптанышы ата-энесинин эмгеги. Атасы Ботоноев Ашым мектепте мугалим болуп иштеп, ардактуу эс алууга чыккан. Апасы Адзиманова Азей мектепте мугалим болуп иштеген. Өзүнүн балдары менен сыймыктанган ата алар жөнүндө дайыма кубанычта. Эркек киши баш болсо, аял аны буруп турган моюну. Үй бүлөнүн бекем болушуна аял затынын орду чоң. Жубайы Зыйнатбек Ашиева бухгалтердик кызматты аркалаган. Азыркы тапта ардактуу эс алууда. Улуу күйөө баласы Туйбасов Шаярбек Жамбылович Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаардык бөлүмүнүн башчысынын орун басары. Кызы Ашымова Нурзат Ош мамлекеттик университетинин медициналык колледжинде мугалим. Андан кийинки күйөө баласы Култумушев Бахтияр Токоевич Юсупов атындагы мектепте завхоз. Ал эми кызы Ашымова Элиза ошол мектепте мугалим. Жараткан Кудай адамды ар кандай кылып жаратат экен. Бирибиз ак көңүл болобуз, бирибиз берешем болобуз, бирибиз ошо турмушта адам үчүн эң негизги нерселердин бири бул бактылуулук. Атам ушу бактылуу үй бүлөлөрдүн атасынын катарына кошот элем. Атам баарыңыздарга белгилүү болгондой өзүнүн бүгүнкү күндөгү жашаган турмушунда көптөгөн жетишкендиктерге жетишкен. Алардын бири мына ушундай бактылуу үй бүлөнүн атасы көптөгөн кызматтарда өзүнүн ак кызматын өтөп, эли жеринде ошол башкы каржы эсепчи кызматына чейин мына бүгүнкү күндө эмгектенип жаткан ушул налогыйдагы кызматында да көп жетишкендиктердин ээси болуп, эч убакта ушу үй бүлөдө да болобу, кызматта да болобу ушул эки нерсени бирдей алып кеткен адам катары. Андан сырткары ар дайым ушул кандай гана адам болбосун өзүнүн баягы кичипейилдүүлүгү менен, ак көңүлдүүлүгү менен адамга мамиле жасаган адам катары, камкор ата катары баалайм. Себеби күйөө баланы күйөө бала дебей, кызды кыз дебей, уулду уул дебей, Куданы Куда дебей, же болбосо тааныш эмес адам дебей, баардыгына бирдей мамиле жасап, кичипейил, өзү мисалы үчүн ошондой канчалык кызматта ушундай жетишкендиктерге жетишсе дагы мындай бир керкейбеген мүнөзгө ээ да. Ашымов Нурмамет 1979 жылдан бери тааныйм, ушу тууган жакшы
Tuğan eretinde teң tuş dost katarı жақсы tanıyım. 79 жылдан beri çok işlep, çok жүрдük. Ondan keyin балдар менин кызым менен bunun Ayvarsın деген kızı менен bunun balası Kıyalбек сүйлөшүп таанышып калган экен. Азыр şu Kudala olabыз şu dost 100 жылдык, Kuda 1000 жылдык сыйлашкан Kudalardamız şu daim жақсы бири сыйлашып турабыз. Şu иштегенден бери şu Nurmehmet'in şu балдарына şu аталык камкордугун көрүп, мээримдүү ата şu 2 uul, 4 kızın atanesi, şu Kudagıyım, şu Zinat Ökö, şuları tayralap, bardığın jogorku bilimli bulup, okutuşkan, şu akırkı balası, Çinekey balası şu. Уулу Ашимов Кыялбек банк кызматкери. Азыркы учурда келин Айбарчын менен биргеликте коммерциялык иш жүргүзүүдө. Ортончу күйөө баласы Абдыкадыров Форумкан, кызы Ашимова Гулиза менен Москва шаарында. 4-чү күйөө баласы Теңизбаев Арабек Чалма айылында фермер. Ал эми кызы Жазгүл Ашимова Эсаев мектебинде мугалим болуп эмгектенет. Assalamu alaikum ata. 60 yaş Kur'an'ınız kutlu olsun. 60 yıldır yübüleyinizden içince öpten kutuktayım. Her daim ballarınız bilen, nevreleriniz bilen birge çok olunuz. Kuday talam olduk, densalınız çın bulsun, ömrünüz uzun olsun. Kızlarınızın bırakın, kızlarınızın hizmetin, kafamakınızdır çok görünüzdür. Kanalız bizde tarbiyalap, bilim verip, akıl masatlarımızda ayttık. Taşka çeyin getirdiniz. Bunları nevrelerimizge, çevrelerimizge tarbiya verip, akıl masatlarımızda ayttınız. Biz sizi жақсы көрөбүz.